Бардығыз беребиз Умар ибн Хаттаб, Амир муминин. Мындай деген өзүнүн сөзү бар экен. Ахнаф деген бир ошол өзүнүн доордошуна айтып атат дейт. Эй Ахнаф деп, мындай бул багы падыша болуп турганда өзүнүн багы губернаторлоруна, аймакты башкаргандарга дайыма насаат берип турган да. Ошо насааттарынын биринен бирөөсүн айтып атат. Эй Ахнаф дейт. Ман касура дахкуху қаллат хайбатуху дейт. Кимдин күлгөнү көп болсо, анын сүрү аз болот дейт. Адамдар сүрдөнбөй калат экен да андан. Сыйлабай калат дейт. Ваман мазаха устухиффа бихи. Ким көп эле азилкаш болуп, көп эле тамашаны чектен чыгарып берген болсо, адамдардын көзүндө ал жеңил көрүлүп калат дейт ал адам дейт. Ваман аксара мин шайин урифа бихи. Кайсы бир адам бир нерсени көп жасаса, ошол нерсе менен белгилүү болуп калат дейт. Жалганды көбөйтө берсе жалганчы болуп калат деген сөз да. Туура сүйлөсө чынчыл деген атка конот дегендей да. Алла Таала жолунда жакшы берешендик кылган болсо жомарт деген атка конот дегендей сөз. Кайсы бир амалды кылса, мана ошол нерсе менен билинип калат. Ваман касура каламуху касура сактуху. Умар ибн Хаттаб айтып атат. Ким көп сүйлөсө, анын катасы дагы көп болот. Кимдин катасы көп болсо, анын уяты дагы аз болот дейт. Ваман қалла хаяуху. Кимдин уяты аз болсо, анын таквачылыгы дагы аз болот дейт. Ваман қалла варуху мата қалбуху. Кимдин таквачылыгы жок болсо, ал болсо, анын жүрөгү өлүк болот дейт да. А башка бир сөздө Али радиаллаху айтат, ошол сөздө кимдин жүрөгү өлүк болсо, ал тозокко кирет дейт да. Кудайды тааныбаса, парзды аткарбаса, сүннөттү аткарбаса деген сөз.